Ошол дуалардан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Юнус алейхиссаламдын дуасын эскерген. Бул Сунан Тирмизиде келет. Кайсы бир мусулман ошол Юнус алейхиссаламдын дуасыны айтып дуа кыла турган болсо, ага кайсы бир муктаждыгын да кылбасын, Аллах Таала сөзсүз түрдө кабыл кылат дейт. Юнус алейхиссалам деңизде аны кит жутуп алган. Ошол киттин ичинде турганда, киттин ичинде аны эч ким куткара албайт эди. Ал ушундай караңгылыкта болчу. Аллах Таала айтат: "Фанада фи зулумат". Ал ушундай караңгылыктарда Аллахка кайрылып жалбарды. Караңгылык дегенде ал жерде түн караңгы болчу, деңиздин ичи караңгы болчу, жана ошондой эле киттин ичинде караңгы. Үч караңгылык бириккен. Ал жерден эч ким куткарыш мүмкүн эмес. Ошондо ал жалбарды Аллах Таалага. "Фанада фи зулумат алла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин". Аллахым, өзүңдөн башка сыйынууга татыктуу зат жок. Өзүң гана сыйынууга татыктуусуң деген Аллахтын улухият сыпаты менен кайрылды. Жана ошондой эле инни кунту миназ залимин, Аллахым, мен өзүм нафсыма зулум кылуучулардан болдум. Тагыраак айтканда, мен күнөөкөрмүн, сенин алдыңда күнөөкөрмүн деп Аллах Таалага кайрылды. Биринчиси улухият сыпаты. Аллахым, жалгыз өзүң ибадатка татыктуусуң. Өзүңө гана сыйынабыз, өзүңө гана дуа кылабыз, өзүңө гана жалбарабыз деген маанилерди камтыган улухият сыпатыны айтып дуа кылды. Экинчиси күнөөсүнү мойнуна алып, сенин алдыңда күнөөкөрмүн деп жалбарганда Аллах Тааланын дуасына жооп берип ал жерден куткарды. Аяттын уландысында айтайт: "Фастажабна лаху ва наджайнаху минал гам". Биз эмне дейт? Анын дуасына жооп бердик жана аны ошо кайыр капасынан, кыйынчылыктан куткарып койдук дейт. Ошондой эле ким дуа кылса ушуну, Юнус алейхиссалам дуасы менен кыла турган болсо, момундарга да Аллах Таала сөзсүз жооп берет. Жана хадисте, башка бир риваятта, Хакимдин риваятында келгенде айтат, пайгамбарыбыздан сурашты: "Бул дуа Юнус алейхиссаламга эле тиешелүү?" дегенде, "Жок" деди. "Силер Аллах Тааланын сөзүн уккан жоксуңарбы? Аллах Таала айтып атат: "Фастажабна лаху ва наджайнаху минал гам ва казалика нунжил муъминин". Биз анын дуасына жооп бердик, жана аны биз аны куткардык, ошондой эле момундарды да куткарабыз" дейт. Кимди башына кыйынчылык түшкөн болсо, дуасын кабыл болуусун кааласа, эң биринчиден ушул Куранда, сүннөттө келген дуаларды үйрөнүп дуа кылса, экинчиден Аллах Таалага жалбарганда ар бир декен ортомчу кылбастан жалгыз Аллахтын өзүнүн сыпаттарын, өзгөчө улухият сыпатыны ортомчу кылып дуа кыла турган болсо, Аллахым, өзүңө гана сыйынабыз, өзүң гана сыйынууга татыктуусуң, өзүңө гана жалбарабыз, өзүңө гана дуа кылып сурайбыз деп улухият сыпатыны ортомчу кылса. Экинчиден, адам баласы өзүнүн күнөөсүнүн мойнуна алган абалда кыла турган болсо, Аллах Таала сөзсүз түрдө анын дуасын кабыл кылат. Ошон үчүн аяттын уландысында айтты: "Ва казалика нунжил муъминин". Биз Юнуска жооп бердик, ошондой эле момундарга дагы жооп беребиз деди.